Саясатта ар ким ар кандай түшүнөт. Кээдер айтат, саясатта тазалык болбойт дейт. Саясатта дайым эле кызыкчылык үстөмдүк кылат, анан достчулук болбойт. Булардын баары калп. Саясат деген бул жашоонун өзү. Саясат деген бул күрөш. Саясат деген бул жашоодогу баалуулуктарыңдын, ошолордун туруктуу бир кандайдыр бир деңгээлде кармап туруунун бир жолдору. Саясат деген бул кесип. Анан буга сырттан келип кирип калып эле баягы, маселен, сокур ишегине операция кыла албаган киши колуна скальпелди кармап алып кирип кеткен болсо, анда киши өлөт. Ошол сыяктуу эле саясаттан түшүнүгү жок инсандар келип саясат менен алек болгондо саясаттын ашмалтайын чыгарышат. Саясат бул жоопкерчилик. Саясат бул интеллект. Саясат бул акыл эс. Саясат керек болсо бул мамлекеттүүлүктүн эң бир улуу баалуулуктарынын бири катарында ошол саясатчылардын деңгээлинен көз каранды болгон жагдай. Элине жараша, бардык нерсе элине жараша болот дейт го. Ошол сыяктуу эл канчалык саясий маданияты жогору болуп, бийик болсо, алардын талабы ошол маданияттуу, интеллигенттүү, акылдуу, сапаттуу, сабаттуу кишилерге муктаж болот. Аларга муктаж болгондон кийин, демек, коом ошондой кишилерди көтөрүп чыгат.